Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Биз ушул жаштар социологиясы боюнча сөзүбүздү кайрадан улантсак. Буга чейинки лекциялардын алкагында биз сиздер менен ушу жаштардын субмаданияттары тууралуу кеп кылганбыз. Ал темалардын жүрүшүндө ушул жаштар субмаданиятынын концептуалдык алкактарын белгиледик десек болот. Башкача айтканда, ушу социология илиминде субмаданият социалдык феномен катары кандайча изилденгендиги, бул феноменге карата берилген илимий аныктамалар, ошондой эле биз жалпы жонунан эле ушул субмаданият ушу жаштар социологиясынын адистешкен тармактык илим катары калыптанышында, башкача айтканда 20-жылдын башында ушу жаштарды изилдөөдөгү негизги бир методологиялык курал болгонуна күбө болдук. Ошондой эле ушул субмаданияттардын жаштардын маргиналдык социалдык топ катары ушу социалдашуусунда, башкача айтканда коомдун матрицасынан бир өздөрүнө тиешелүү бир орунду, статусту жана ролдорду өздөштүрүүдөгү бирден бир маанилүү функцияларына да токтолдук. Ошондой эле ушул субмаданияттардын социалдык феномен катары деги эле ушул коомдо келип чыгышы, тагыраак айтканда тигилже бул коомдо келип чыгышы, өнүгүшү, эмне үчүн дал ушундай коомдордун же ушундай же тигиндей коомдордун алкагында өнүгүп, эволюцияланып, жөн гана ошол эле коомдун чегинде гана калыптанбастан, ошондой алардын таасири ал коомдун чегинен дагы тышкары чыгып, башка мамлекеттерге чейин тарагандыгы тууралуу дагы бир биз учкай кеп кылып өттүк. Мына бүгүн биз ушул жаштардын субмаданиятынын табиятын дагы тереңирээк түшүнүү максатында ушул субмаданияттардын типологиясын, башкача айтканда ушу илимий өңүттө түркүмдөлүшүнө токтолсок, мындан ары биз ушул жаштардын субмаданияттардын типологиясы деген теманын алкагында сөзүбүздү улантсак. Биз жогоруда белгилегендей, ушул деги эле субмаданият түшүнүгү ушу жаштар социологиясы тарабынан, мындайча айтканда, тырмакчанын алдында белгилегенде мындай менчиктештирилип алынгандыгы тууралуу айттык. Себеби субмаданият бул жаштарга гана эле эмес, башка дагы коомдогу социалдык топторго, маселен этностук топторго дагы тиешелүү колдонуло турган илимий термин экен. Бирок ошентсе дагы ушу 20-жылдын жүрүшүндө ушу жаштар социологиясында адистешкен тармак катары калыптанышында, эволюцияланышында, теориялык методологиялык жактан өнүгүшүндө ушу субмаданият термини көбүн эсе ушул жаштарга карата колдонулуп калды. Ошон үчүн бүгүнкү илимий дискурста биз субмаданият дегенде эле дароо эле ушул жаштардын социалдык топ катары бир өзгөчө бир маданиятын түшүнөбүз. Өзгөчө маданият демекчи, бул жерде башка ошол тигилже бул коомду үстөмдүк кылган жалпы маданияттан өзгөчөлөнүп турган жүрүм-турум эрежелери, стандарттары, деги эле дүйнө таанымы, дүйнөгө көз карашы, баалуулуктар системасы, керек болчу болсо коммуникация каражаттары. Аны биз илимде сленг деп атап жүрөбүз, жаргон, сленг. Мына ушул өзгөчөлүктөр менен айырмаланган бир социалдык феноменди элестетип калдык. Мына ушундай ойду улай эле биз ушул жогоруда белгилеген жаңы теманын алкагында биз бүгүн ушу жаштардын субмаданияттары, тагыраак айтканда ушу 20-жылдын ичинде мына глобалдык таасирге ээ болгон субмаданияттар тууралуу кеп кылсак. Глобалдык таасир демекчи, бул кандай субмаданияттар? Тагыраак айтканда жаштардын субмаданияттары бул тигилже бул өлкөнүн алкагында пайда болуп, анан бирок ошол эле учурда анын таасири башка да коомдорго, керек болчу болсо башка континенттерге чейин таасири алыска кеткен субмаданияттар тууралуу кеп болмокчу. Дегенде эле биз ушул жаштарды таануучулар тарабынан дагы бул баса белгиленип келет. Дээрлик ушу 20-жылдын ичинде өнүгүүгө ээ болгон, биз жана жогоруда айткандай глобалдык таасирге ээ болгон субмаданияттарга мындай кыртыш катары кызмат кылган, алардын өнүгүшүнө шарт түзгөн, түрткү берген, импульс берген эң эле алгачкы субмаданият бул битниктер тууралуу кеп кылалы. Битниктер жосо бит бул англис тилинен талкаланган, жоголгон дегенди түшүндүрөт. Ал эми бул битниктер деп 20-жылдын 40-50-жылдар аралыгындагы мындай жоголгон муунду түшүнүп келишкен. Жоголгон муун демекчи, бул эмне үчүн ушундай аталыш келип чыккан? Бул Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, Экинчи дүйнөлүк согуштун жүрүшүндө, ал бүткөндөн кийин ошол согуш майданынан кайтып келген жаш жарандар, жаштар ошо коомдон өзүнүн ордун таба албай,
кандайдыр бир маргиналдуу абалда калып, коомго ресоциалдаша албай, коомго кайра аралаша албай, бир маргиналдуу абалда калып калган бир жаштардын тобу ушул маданияттын өсүп өнүгүшүнө, келип чыгышына мындай өзөк болуп берген. Ал эми ошол эле коомчулук биринчи кезекте ушул масс медиа өкүлдөрү, журналисттер тарабынан ушул битник деген термин келип чыгып, анан ушул социалдык жаштардын социалдык топторун ушу битниктер деп атоо калыптанып калган. Ошол убакта анын үстүнө муну 59-жыл 1958-59 жылдар аралыгына таандык кылып жүрүшөт айрым окумуштуулар ушул битник деген терминден келип чыгышы. Бул бит, бул сөздүн уңгусуна кошулган бит, бул сөздүн уңгусу болсо, ушул терминдин уңгусу болсо, ник болсо, бул ошол убакта орус окумуштуулар тарабынан ушу космоско учурулган спутник деген терминдин таасири болгондугун да белгилеп жүрүшөт. Ник деген бул спутник, ошо ник деген мүчөнү бит деген уңгуга кошуу аркылуу, себеби ошол убакта жалпы эле дүйнөлүк коомчулукта ушул спутник деген термин эң эле популярдуу термин болгон, себеби космостук эранын ачылышы ошол жылдарга туура келген. Анан ушул терминдин да таасири астында болушу мүмкүн деген версиялар бар. Битниктер эми булар өздөрүнүн ички мындай философиясы жана идеологиясы боюнча өзүнчө субмаданият катары бир катар өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон. Бул ошол убакта жаңы калыптанып келаткан америкалык жашоо мүнөзүнө жана америкалык кыялдануу, америкалык кыял деп аткан коомдук стереотиптерге каршы турушканда бул субмаданияттын өкүлдөрү. Анын үстүнө бул битниктер субмаданиятынын популярдашып кетишине алардын айрым мүчөлөрүнүн айрым белгилүү мүчөлөрүнүн болушу менен түшүндүрсөк болот да. Мисалы ошол убакта эң эле алардын кийин жазган иштери, жазган эмгектери, романдары ушу 20-жылдын ичиндеги эң эле таасирдүү 100 чыгарманын катарына кирген жазуучулардын мына ушул битниктердин катарында турушу ушул кыймылды, ушул субмаданиятты тагыраак айтканда популярдаштырды десек болот да. Булар Джек Керуак, Лен Гинзберг, ошондой эле Уильям Берроуз. Мына ушулардын чыгармаларында, ушул чыгармаларындагы камтылган идеялар ушул битниктердин философиясын, дүйнө таанымын калыптандырды десек болот да. Бул жерде негизги идеялар кайсылар? Бул сапар, жолго чыгуу идеясы, бул жаштардын романтизми, бул улуу муунга деги эле коомдо калыптанган шарттарга, тартипке каршы чыгуу сыяктуу мына ушул идеялар ушу битниктердин субмаданиятынын өсүп өнүгүшүнө салымын кошуп турган. Эми булардын тышкы атрибутикасы тууралуу кеп кыла турган болсок, анда буларды башкалардан айырмалап турган албетте тышкы атрибутикасы болгон. Биз дароо эле белгилеп коюшубуз керек, биз мындан ары кеп кыла турган субмаданияттардын өкүлдөрүнүн дагы башка социалдык топтордон, жалпы коомго үстөмдүк кылган маданияттан айырмалап турган алардын тышкы атрибутикалык бир элементтери бар да. Бул элементтер эмнеден чагылдырылышы мүмкүн? Бул тышкы кийген кийими, деги эле жашоо стили, жүрүм-турум моделдери, керек болчу болсо биз жогоруда белгилегендей коммуникация каражаттары, атайын жаргондордун калыптанышы. Мына ушул сыяктуу эле битниктерге дагы ушундай атрибутикалык бир элементтер мүнөздүү болгон. Мисалы, булар сакал коюшкан, көбүн эсе мындай ички сакал деп коебуз. Чокчойтуп эгине сакал коюшкан. Ошондой эле кара кийим кийип жүрүшкөн. Кара моюндуу жана жемпир деп коебуз, водолазка. Ошондой эле кара көз айнек. Андан айнектен көзү дээрлик көрүнбөгөн, мынакай абдан эле кара түстөгү көз айнек. Ошондой эле булар африкалык музыкалык инструмент бонго деп коет, ошону дагы колдонушкан. Ал эми эң эле сүйүктүү музыкасы булардыкы джаз болгон. Джазды эмне үчүн жакшы көрүшкөн? Деги эле бул битниктердин ошо джазды өзгөчө бир музыка стили катары, жанр катары мындай сүйүп аздектегени бул
анын импровизацияга байланыштуу болушу. Демек баягы коомдо калыптанган тартипке, консервативизмге деги эле баягы эски нерселерге каршы келгендиги үчүн, ошондой эле бул баягы жаңы ошол убактагы Америка коомундагы деги эле америкалык музыка дүйнөсүндө жаңы багыт болгондугу үчүн жазга абдан маани беришкен. Ушуну негизги музыкалык инструменти, музыкалык стили катары аздектеп колдонушкан. Ошондой эле буларды дагы бир айырмалап турган жүрүм-турум өзгөчөлүктөрү катары биз бул битниктердин арасында ушул наркотик жаса баңги заттарга, алкогольдүү ичимдиктерге берилгендер көп болгонун белгилей кетсек болот. Ошондой эле булар жанакы сүйүү түшүнүгүн, ошондой сүйүүгө негизделген мамилелерге карата да көз карашы абдан либералдуу болгон десек болот. Азыркы термин менен айта турган болсок, мынакей ушул жаштардын ушул субмаданияттардын тарыхын, калыптануу тарыхын изилдеген окумуштуулардын айтымында бул битниктердин арасында өзгөчө ушул гомосексуализм дагы абдан көп тарагандыгын белгилеп атышат. Мына ушундай психотроптук заттарды колдонгондугу үчүнбү айтор бул битниктердин арасында ар кандай кылмыштык топторго аралашкандар, ошо деги эле бул кылмыштуулук, кылмыштык жүрүм-турум, биз аны социологияда девианттык жүрүм-турум деп коебуз. Ошо девианттык жүрүм-турум абдан кеңири тараган. Мына ушундай өзгөчөлүктөргө ээ болгон жаштардын субмаданияты ушу 20-кылымдын жүрүшүндө, ушу 20-жылдын башында, биринчи жарымында тагыраак айтканда, ушул өткөн кылымдын экинчи жарымында абдан ири таасирге ээ болгон башка субмаданияттарга кыртыш катары кызмат кылган деп дагы бир жолу белгилеп кетсек болот. Андан кийин ушул эле жылдар аралыгында, тагыраак айтканда ушу 40-50 жылдарда дагы бир глобалдык таасирге ээ болгон субмаданият калыптана баштайт. Биз аны байкерлер, ошондой эле айрым илимий адабияттарда, ошондой эле күнүмдүк лексикондо деле алардын дагы экинчи аталышы дагы көп айтылып жүрөт. Бул рокерлер. Байкерлер субмаданиятынын жаралышы дагы бул жаралышына карата дагы бир катар илимий көз караштар бар. Анын эң эле мындай окумуштуулар тарабынан, көпчүлүк окумуштуулар тарабынан кабыл алынган көз караш катары бул байкерлердин социалдык базасын ошол экинчи дүйнөлүк согуш учурунда учкуч болуп, ошол согуш майданына катышып, андан кийин баягы тынчтык орногондон кийин өз мекендерине кайтып келген ошо учкучтар түзгөн деген версия ошо окумуштуулар тарабынан көбүрөөк кабыл алынат. Андан кийин ошол демек ушул согуш майданына катышып, согушту көрүп келген жаштар, алар кайра эле ошол баягы азыркы илимде белгилүү болгон посттравматикалык синдромго кабылышып, ошондон абдан жапа чегишкен. Алардын көпчүлүгү кайра эле ошо коомдон өзүнүн ордун таба алышкан эмес. Анан булар демек ошол өздөрүнүн демек башкалардан айырмаланган жашоо стилин издей башташкан. Демек булар учкучтар, булар эреже катары мындай экстремалдык жүрүм-турумга көбүрөөк ыктагандар деп койсок болот. Ошон үчүн булар альтернативаны издей башташкан. Ал эми ошол убакта Америка Кошмо Штаттарында Harley Davidson компаниясы өзүнүн мотоциклдерин чыгарып, бир популярдуу бир компанияга айланат. Мына ушулардын продукциясы, тагыраак айтканда, мотоцикл же болбосо англис тилинде байк деп коебуз. Мына ушул мотоцикл, ушул транспорт каражаты ошол субмаданияттын ушундай аталышынын келип чыгышына негиз болгон десек болот да. Мына ошонун себеби бул субмаданияттын өкүлдөрү ушул мотоциклди көп колдонушкан. Негизги транспорт каражаты катары деги эле бул субмаданияттын мындай негизги маданий атрибутикасы бул ушул транспорт каражаты же болбосо мотоцикл, эки дөңгөлөктүү транспорт каражаты. Биз дароо эле бул субмаданияттын өкүлдөрүн ушул транспорт каражатынан дароо эле таанып, айырмалап биле алабыз да. Ошондой эле бул баягы мурдагы учкучтар болгондугу себебинен бул субмаданияттын өзөгүн түзгөн жаштардын топтору негизинен мурдагы учкучтар болгондуктанбы айтор, булардын тышкы кийими дагы, кийим стили дагы, кийинүү стили дагы ушул
ушул өңүттө калыптанганда, маселен, булгары курткаларды кийишкен, булгары жилетка, ошондой эле булгары шым. Себеби экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы учкучтардын негизги экипировкасын, башкача айтканда негизги кийимин бул булгарыдан тигилген атайын комбинезондор түзгөн экен. Ошол себептен ошонун таасири астында бул байкерлердин да негизги кийинүү стили мына ушул учкучтардыкына жакын болгон. Ал эми бутуна болсо аскер ботинкесин, оор аскер ботинкасын же аскер чокоюн кийишкен. Булар башында америкалык коом тарабынан мындай кылмыштуу, ошо кылмыштуулукка жакын бир топ катары же болбосо негативдүү мүнөздө кабыл алынып, анан бара булардын атайын чогуло турган жерлери, атайын кафе, барлары, атайын чогулуп бир мындай массалык бир жүрүштөрүн уюштура турган атайын аянтчалар түзүлө баштаган. Ошондой эле буларды айырмалап турган дагы бир мындай тышкы атрибутика бул символдор, бул некросимволдор деп коебуз, же болбосо ушул өлүм темасы менен, же болбосо аны дейт стили деп коебуз, же болбосо өлүм темасына байланышкан бир кандайдыр бир символикалык элементтер. Мисалы, адамдын баш сөөгү, ушу баш сөөгүнүн ар кандай мындайча айтканда модификациясы десек болот. Мисалы, өрт менен курчалган адамдын баш сөөгү, мына бул байкерлерди айырмалап турган негизги символикалык элементтердин катарына кирет да. Ошондой эле булар ар кандай чынжырларды, мындай металл буюмдарын көп колдонушкан. Анан ушул жерден дароо эле белгилей кетсек болот, ушу байкерлердин мына ушул кийинүү стили, ушул жүрүм турум стили кийинчерээк келип чыккан жана металлисттер, ошо рокерлердин арасынан өсүп чыккан десек болот, өзүнчө бутактанып өсүп чыккан дагы бир субмаданияттын өкүлдөрүнүн, биз аларды металлисттер деп айтабыз, ошо металлисттердин дагы кийинүү стилин аныктаган десек болот да. Эми бул байкерлер азыркы булардын башка субмаданияттардын айырмасын ушул жерден белгилей кетсек болот да, урматтуу угарман. Маселен, биз мындан кийинки карай турган субмаданияттар да негизинен жаштар, ушул жаштык деп аталган, биз жашоо циклинин алкагында гана ушул субмаданияттарга катышып, аралашып, ушул тигил же бул субмаданияттын катышуучусу, өкүлү болуп, андан кийин ал эреже катары ал социалдык топтон чыгып, кайдымкы баягы жашоо катарына кошулуп кеткен болсо, бул байкерлердин катарындагылар көпчүлүгү өмүр бою ушул субмаданияттардын өкүлү катары өзүнүн баягы өзгөчөлүктөрүн, маданий өзгөчөлүктөрүн, маданий айырмачылыгын сактап калат экен. Мына ушунусу менен бул байкерлердин субмаданияты айырмаланып турат да.